Булбулдун тилин жаңылткан тил, торгойдун үнүн таарылткан тил. Төгүлгөн нөшөр өңдөнүп, төкмөлөр обон салган тил. Самандай кылып сапырып, замандын өзүн каарткан тил. Башка эмес, обого колду сирметкен, оюңду көккө дегдеткен. 18 000 ааламды обону менен терметкен. Манасты жараткан тил. Атанын дээри, апанын мээри болгон тил. Балага күч берген тил. Балага сүт берген тил. Урматтуу замандаштар, кадырлуу кыргыз журтчулугу Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тил мыйзамынын 31 жылдыгы менен бардыгыңыздарды чын жүрөктөн куттуктаймын. 23 сентябрь Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тил күнү. Мындан туура 31 жыл мурун, тагыраак айтканда 1989 жылы 23 сентябрда кыргыз тили мамлекеттик тил деген статуска ээ болуп, ошондон бери бул күнү өлкөбүздө тил майрамы катары белгиленип келет. Кыргыз тилине мамлекеттик тил макамынын берилиши адилеттүүлүктү калыбына келтирүүгө, ошону менен бирге коомдун руханий жаңылануусуна, жаңыча ой жүргүзүүсүнө, эне тилдин кадырын көтөрүүгө ташталган зор кадам болот. Ар бир улуттун өзүнүн ыйык өзгөчөлүктөрү болот. Алардын эң башкысы бул тили. Бүгүн тилин жоготкон эл эртең элдүүлүгүн жоготот. А элдүүлүгүн жоготкон элде эч качан мамлекеттүүлүк деген түшүнүк болбойт. Башка элдерге сиңип жок болуп кетет. Карт тарыхта жүздөгөн элдерде башка элдерге сиңип жок болуп кеткени баарыбызга маалым. Ошонун баары алгач тилин жоготкон, андан соң дилин жоготкон, анан барып элдүүлүгүн жоготкон. Демек тилибизди көзүбүздүн карегиндей сактап, улам байытып, өнүктүрүп өстүрүп туруу ар бир кыргыз атуулунун ыйык милдети. Кыргыз тили. Кыргыз тили кылымдарды баскан тил. Кыргыз тили көркөм дүйнө, дастан тил. Кыргыз тили бабам манас жашаган мезгилдеги зор тарыхты каткан тил. Эне тил жарык тийген жаркын күнүм, майрамың белгилейбиз мына бүгүн. Кыргызмын кылымдарга сактап келген, кыргыз тил эне тилим, эне сүтүм. Эне тилде эчен акын ырдады, эргип көккө ырларынын ыргагы. Эне тилди эчен акын мактады, мактоо менен эне сүтүн актады. Улуттун айырмасын тилден алган, тилибиз бабалардан мурас калган. Өз өлкөң өз тилиң болгон үчүн, кыргызым жашап келет байыртадан. Эне тил ар бир жандын дили болот, эне тил жүрөгүңдүн үнү болот. Билбеген эне тилин маңкут эли, эл алдына чыгарбаган сүрү болот. Өз тилиңди кыргыз курба, бөлөк тилде майек курба. Эне тилин чаңгатарды намыстан карап турба. Биз кыргыздар кыргызча сүйлөшөлү,
жашап келген, сөздөрүм асылдардын тилин берген. Кыргыздын чоң байлыгы эне тили, кылымдар карыса да кемибеген. Бай тилин сөз маанисин чектелбеген, ал тилим жашап келет эзелтеден. Манасты берген тилим адамзатка, кыргызга сыймык тамчы демди берген. Өз тилиңди кыргыз урма, бөлөп